بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз араб тили грамматика сабагынан Дурусун Нахвия китебинин биринчи китептен баштаганбыз. Мына ушул сабактын биз экинчи сабакты бүгүн өтөбүз. Анваул калимат. Бүгүн эмне сөздөрдүн түрлөрүн өтөбүз. Сөздөр канчага бөлүнөт? Араб тилиндеги сөздөрдүн канчага бөлүнүшүн бул сабакта толук билип аласыз. Анваул калимат сөздөрдүн бөлүнүүсү. Ва танқазиму иля саласати анваин. Сөздөр негизинен 3 бөлүккө бөлүнөт. Танқазиму деген бөлүнөт деген, иля саласати анваин деген мына ушу 3 бөлүккө, анваин деген бөлүктөр деген мына 3 бөлүккө бөлүнөт. Наваин юқалу лаху фи'лун. Биринчи түрү ал ага фи'л деп айтылат. Мисалы каттаба жазды деп. Өткөн чакта айтылганда каттаба жазды деп айтылат. Ва яктубу жазат, келечек чакта жазат деп айтылат. Вактуб жана жазгын деген мисалда бул амыр сыйгасы буйрук берип жатат. Андан кийин ва наваин юқалу лаху исмун. Андан кийин кийинки түргө биз эмне исим деп айтылат. Ал мисалы Мухаммадин дегенде Мухаммад деп адамдын атын айтылганда мына ушундай, же болбосо ва усфурин бир чымчык дегенде, ва туфахатин же болбосо бир алма дегенде мына ушул алма деген маанини берет. Мына ушундай маанилер чагылдырган бир заттарды айтылганда эмне бул исим деп айтат экенбиз. Адамдар болсун, жаныбарлар болсун, же болбосо мөмө-жемиштер болсун, мына ушундай зат болгон нерселерге айтылгандарды биз исим деп айтабыз. Андан кийин ва наваин юқалу лаху харфун мислу хал ва фи ва лам. Жана кийинки түрү бул харф деп айтылат. Булар мүчөлөрү. Мисалы хал деген бул б мүчөсү. Мына ушундайбы, сиз бул жака барасызбы деп мына ушундай түрдө колдонулат. Ва фи, ал эми фи деген бул да мүчөсү. Фил бейти деп мындай үйдө, фил мадрасати үй, мектепте, мечитте деп мына ушундай нерсенин ичинде экендигин баяндап турган, мына ушундай акырындагы да мүчөнү берген бул фи. Валам. Ал эми лам деген бул фи'лдерге кирип, фи'л мудориге кирип, өткөн чак мааниге айландырган бул лам харфы. Андан кийин идах. Аны ачыктама. لا تخرج جميع الكلمات التي تتركب من الحروف الهجائية عن 3 أنواع. ачыктама деп жалпы эле сөздөр мына ушул хижаий тамгалардан куралынган жалпы сөздөр мына ушул 3 бөлүктөн сыртта калбайт. Мына ушул 3 бөлүккө гана чогулат. Кандай сөз болбосун, алфавиттен кандай сөз куралынбасын араб тилинде, алардын бардыгы мына ушул 3 бөлүккө келип такалат. Мындай айтканда, кандай сөз болбосун, бардыгынын же ал фи'л болот, бир кыймыл аракетти билдирет, же ал зат болот, же болбосо ал бир мүчө катары болуп келет. Андан кийин наван юсамма фи'лан. Анын биринчи түрү ал фи'л деп аталат. Жана наван юсамма исман. Жана анын кийинки түрү ал исим деп аталат. Ва наван юсамма харфан. Жана андан кийинкиси бул харф деп аталат. Деп бул жакта кайрадан ачтап кетип жатат. Андан кийин фал фи'лу, эми фи'лин өзүн ачтап кете турган болсок, фи'л дегенде мислу ал анын мисалы катаба дегенде. Катаба ал жазды, өткөн чакта айтылат. Ва яктубу келер чакта жазат деп, же болбосо ушул чакта жазып жатат. Вактуб сен жазгының деп бул көбүнчө эмне келер чакта айтылат. Сен келер чакта жазгының деп мына ушундай буйрук катары келет. Ва тахража тоголонту дегенде, ва юдахрижу тоголонтот, ва дахриж тоголонт дегенде, ва инталака жана чыгып кетти, кетүү деген манда, ва янталику кетет, ва анталик кеткениң дегенде, буларда не фи'лге мисал. Ва стахража чыгарып алды, ва ястахрижу чыгарып алат, ва стахриж сен чыгаргының дейт. Ва гайру залика мин ал-аф'ал аллази тадуллу ala husuli shay'in wa zamanuhu.
Жана мына ушул айтылган сөздөрдөн, мына ушул айтылган фиалдерден башка дагы бир нерсенин болуусуна далат кылган жана заманга камтып алган фиалдердин бардыгын биз эмне, же болбосо сөздөрдүн бардыгын биз аларды фиал деп айтабыз. Минел альфаз деген бул сөздөр дегени, тадуллу деген далалат кылган дейт. Мына ушундай бир нерсенин пайда болуусуна, хусулу шей деген бир нерсенин пайда болуусуна далалат кылган сөздөрдү биз эмне, аларды фиал деп айтабыз. Андан кийин вал исму. Эми исимди ачтап өтө турган болсок, заттарга тиешелүү болгон нерселерде, мисалы Мухаммад дегенде бир адамдын атын айтылат. Ва усфурин чымчык дегенде, ва туфахатин бир алма дейт мааниси. Ва ардин жер, ва самаин асман. Бул жерде карасаңыз, Мухаммадин деп бардыгыны эмне касралуу кылып, жары кылып алып келип жатат. Себеби булар мислу дегенге мудоф илейхи болуп жатат. Мислу деген мудоф, Мухаммадин мудоф илейхи болду. Ал эми андан кийинкилери ва усфурин деген булар биринчи Мухаммадинге атыф болуп туруп, булардын бардыгы мажрур абалда келип жатат. Мажрур дегени мына ушул жар абалы. Ва самаин деп касралуу кылып, ии кылып айтып атабыз го. Мына ушул ии болгондугунун себеби мислуга мудоф болду да Мухаммадин. Андан кийинкилери атыф болуп, мына ушундай абалда кетип жатат. Ва шамсин күн, ва камарин ай дегенде мына ушулардын бардыгы эмне, исим деп айтабыз. Ва гайру залика минал альфаз аллати нунади бихал ашхас ау нусамми бихал ашья. Жана мына ушундан башка дагы сөздөр, кайсыл эле адамдардын аттарына болсун, же болбосо бир нерселердин аттары болсун, мына ушуларды айтып чакырган нерселердин бардыгы, бул сөздөрдүн бардыгы эмне, исим деп айтат экенбиз. Мына жалпылай эле которуп жатам. Бул жерде альфа деген сөздөр, жана айткандай нунади деген биз чакырган, биз атаган нерселер, бир адамдарды атай турган болсок, ашхас деген адамдары, ва нусамми дейт. Жана биз ал нерселер менен качан ашья, ошол бир нерселерди атай турган болсок, алма деген сыяктуу ушундай аталыштар, булардын бардыгы исим болот. Ва мин залика асмаун нас ва асмаул жибал ва анхар вал билад. Жана ошол нерселерден адамдардын аттары, же болбосо бир тоолордун аттары, бир дарыялардын, шаарлардын аттары, булардын бардыгы исимге келет. Ва куллу ма ядуллу аля хайванин. Жана ошондой эле ар бир эле бир айбанга далат кылган нерселердин бардыгы. Ау набатин, же бир мөмө жемишке, өсүмдүктөргө далат кылган нерселердин бардыгы. Ау жамадин, же болбосо бир жамадин деген катык нерселер. Темир, таш, кирпич, мына ошол сыяктуу жамад, катык болгон таш сыяктуу нерселерди, мисалы эшик, ушул сыяктуу бир катык металл нерселер бар го. Мына ушулардын бардыгын эмне, биз исим деп айтабыз. Вал харфу. Эми харф өтө турган болсок, мүчө, жогоруда айттык. Мына ушуну ачтап кетсек, ага мисал берип, вал харфу мислу хал. Хал дегенде б мүчөсү дедик. Ва фи бир нерсенин үстүндө дегенде лам бул фиал мудори, яни маниге айландырган, лам яфал деп жана жазым кылуучу харф. Ва мин деген дан мүчөсү, минал бейти үйдөн, ва илал бейти деп үйгө деп га мүчөсүн берет. Бул мин бул дан мүчөсү. Ва сумма деген кийин деген манерде, жаа амрун сумма умару дейт турган болсоң, анда амыр келгенден кийин анан умар келди деп кийин деген маани берет. Ва гайру залика минал альфаз аллати ла yazharu ma'naha illa ma'a ghayriha. Жана мына ушул айтылган сөздөрдөн башка дагы кайсыл эле сөздөр башка бир сөзгө кошулуу менен маани бере турган болсо, мына ошону дагы эмне, харф деп айтабыз. Бул жерде карасаңыз, мына ла yazharu ma'naha, ани мааниси ачыкка чыкпайт, илла бир гана качан ма гайриха, башка сөз менен кошулганда гана мааниси чыгат. Бул харфтардын бардыгы мына ошондой башка бир сөзгө кошулуу менен, мисалы фил бейти үйдө деп, мына үй деген же болбосо ушундай нерсеге кошулуу менен үйдө деп мындай бир мүчө катары иштетилинет. Тамрин көнүгүү дейт. Мына ушун менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты.
Барыңыздардан Аллах Тағала разы болсын. Каналыбызға хатталып, комментарий қалдыруны ұмытпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.